Оренбургтан 164 кыргызстандык чартердик каттам менен алып келинди. Мындай маалыматты республикалык штаб кабарлады. Мекендештер Манас эл аралык аба майданына Тезжет авиакомпаниясынын Оренбург-Бишкек чартердик каттам менен келди. Учуп келген бардык жарандар обсервацияга жаткырылары айтылды. Андан сырткары Тышкы иштер министрлиги азыркы чартердик каттамдын артынан эле жарандарыбызды мекенине кайтаруу үчүн автобустардан колонна дагы уюштуруларын кабарлады. Россиядагы элчилик кыргызстандыктар үчүн маанилүү маалымат таратты. Социалдык тармактарда Домодедово жана Жуковский аэропортунан учуп кетүүгө болот деп маалымат жайылтып, тизме түзүп жаткандарга ишенип, алдамчылардын тузагына илинип калуудан сак болууга чакырат. Андан сырткары Оренбург облусуна барбай турууга кеңеш берди. Элчилик Москвадагы Добринская метросунун жанында алдамчылар Кыргызстанга кетчүлөрдүн тизмесин түзүүдө толтурула турган бланкаларды сатууга аракет кылып жаткандарын эскертет. Бланкалар сатылбайт, элчиликтен бекер берилет деп айтылат маалыматта. Андан сырткары социалдык тармакта Домодедово жана Жуковский аэропортунан учуп кетүүгө болот деп маалымат жайылтып, тизме түзүп жаткандарга да ишенбөөгө чакырат. Бүгүнкү күндө бардык авиакомпаниялар уча турган маалыматтарды элчилик менен макулдашат. Эгерде студенттер жана башка топтор үчүн рейс уюштурулуп жатса, штаб мекендештерге токтоосуз билдирилет деп кошумчаланган. Буга чейин Тышкы иштер министрлиги Россиядагы кыргызстандыктарды сабырдуулукка, бири-бирин урматтоого, тартипке, кырдаалды туура түшүнүүгө жана жүргөн өлкөсүнүн эрежелерин так сактоого чакырган. Элчилик да бул маанайдагы билдирүү таратып, чек ара расмий ачылмайынча Россия-Казакстан чек арасына Оренбургту көздөй барбоону суранды. Азырынча акыркы маанилүү делген кабарлар мына ушулар. Каналга катталып, акыркы ишенимдүү маалыматтардан кабардар болуңуз.